Мен силер менен сабактын башында сүйлөшкөндөй, демек 21 күн катары менен кылышыңар керек да. Демек күндө биз түз эфирде жолукпайт экенбиз, көрдүңөр. Жолугууга мүмкүнчүлүк болбой калат. Бирок ошондо дагы силер акыркы өтүлгөн сабактарды, видеолорду карап, ошол жердеги айтылган көнүгүүлөрдү жасашыңар керек. Тез окууну үйрөнүш үчүн ал китепте эле отуруп эле окуй берсең тез окуп калбайт экенсиң да. Көрсө, мээни машыктырышыбыз керек экен. Ар кандай көнүгүүлөр бар экен. Мээнин 2,5 шары бар экен. Ошол 2,5 шарды тең мындай тең иштетүү боюнча көнүгүүлөрдү аткарып, андан кийинки китеп менен аткара турган көнүгүүлөрдү аткарышыбыз керек экен. Ошондо анан өсүп баштайт экен да. Көп көнүгүү жасашыбыз керек экен. Микрофондорду өчүрүп койгула. Микрофондорду өчүрөлү. Бүгүнкү сабак 4-үнчү сабак, 4-үнчү күн деп турат эми бул жерде. Бирок түз эфирдеги 4-үнчү сабагыбыз, бирок тез окуу курсу башталгандан бери уже 1 жумага жакындап калды. Демек, бүгүн көңүл буруу тууралуу сүйлөшөт экенбиз. Биздин темабыз көңүл буруу бул эң маанилүү нерсе да. Мисалы үчүн көңүл буруу тууралуу дагы кененирээк билгиңер келсе, баягы биздин annuronline.com деген сайтка киргиле дагы ошол жерде критикалык ой жүгүртүү деген курсту толугу менен карап чыгышыңар керек. Критикалык ой жүгүртүү курсун толугу менен карасаңар, ошондо көңүл буруу тууралуу аябай көп сүйлөшкөнбүз силер менен. Анан көңүл буруу бул биздин мээде мындай мээнин 3 негизги функциясы болот экен да. Демек, көңүл буруу, эске тутуу, анан ойлонуу, ой жүгүртүү. Эми мына балдар карагыла, эгерде мисалы үчүн биздин ой жүгүртүүбүз өтө жогорку деңгээлде өнүккөн болсо дагы, эске тутуубуз аябай жогорку деңгээлде болгон күндө дагы, эгерде биздин көңүл буруубуз өтө слабый болсо, анда биздин кийинки мээнин 2 функциясы дагы өтө начар, баары бир иштегенге материал аз болот экен да. Башкача айтканда, мындай бир труба аркылуу суу келип аткан болсо, ошо көңүл бурууну труба деп элестетсек болот да. Эгерде труба канчалык кичинекей болсо, аз суу өткөн сыяктуу эле көңүл буруубуз дагы кичинекей болгондо, биз көп маалымат мээ кабыл ала албайт экен да. Ошондуктан көңүл бурууну машыктырат экенбиз. Демек, көңүл бурууда бул концентрация деген бул атайлап көңүлдү бурабыз да биз. Атайлап, мисалы үчүн китеп окуп аткандай, ошону түшүнөйүн деп көңүл бурганыбыз бул концентрация деп аталат. Анан дагы бир 2-3 түшүнүктөр бар. Мисалы үчүн бир ойдон экинчи ойго, мисалы үчүн кээде биз китеп окуп атканда же жөн эле ойлонуп атканда эле ойлорубуз эки жакка секире берет. Ошолорду дагы мындай кармаган, кандай кармаш керек. Ошо тууралуу бардыгы баягы критикалык ой жүгүртүү курсунда карайсыңар. Себеби бул бардык курстар бири-бири менен байланыштуу, бардык курстар мээни жакшы иштетүү, тез иштетүү, ошого багытталган экен. Эми балдар, силер менен бул жерден азыр бул көнүгүүлөрүбүз бүтүп калды. Көнүгүүлөрдү баштайт экенбиз, азыр силер менен көнүгүүлөрдү аткарабыз. Канча көнүгүүнү үйрөндүк силер менен балдар? Кайсы көнүгүүлөрдү билесиңер? Кана? Кайсы көнүгүүлөрдү машыгып атасыңар? Мен сөздөрүм угулуп атабы силерге, балдар? Ооба. Видеолоруңарды күйгүзгүлө, диалогко чыккыла, балдар мен суроо бергенде жооп берип. Азыр. Мен 8 көнүгүүнү жаздым. Анда мындай кылабыз, кергиле. Коллечки деген көнүгүүбүз бар болчу, ким билет ал кандай эле?
То есть кыргызча бул орусчасы болуп турат азыр, ошондо кыргызчасы баягы келгиле могу көнүгүүнү аткарып атканбыз, ушу машыгып атасыңар. Демек, биринчи оң колубуз менен учун бармактарды эмне кылмакпыз? Мындай кылып, мындай, Баягы өткөндөгү караганда эми азыр жакшы эле жасап калсаңар керек. Ал эми сол кол менен мындай кылмакпыз, чертебиз. Мындай кылып. Ошондо эки колубузду тең экранга алабыз. Так, азыр мен эмен өчөйүн, силерди көрөйүн бардыгыңарды. Видеолорду күйгүзөбүз. Так. Ана видеолорду күйгүзүп экрандарга чыккылачы, көрөлү. Анан оң кол менен мындай кылат экенбиз, мына. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Сол кол менен мындай кылабыз. Жаңы кошулгандар деле жасай бергиле. Анан сайтка мен дагы жөнөтүп коем, ссылкасын карап, мурунку сабактарды көрүп алсаңар болот. Макулбу? То есть ошондо сол кол менен эмне кылат экенбиз? Чертет экенбиз. Мындай кылып. Оң кол менен жөн эле мындай шариктерди мындай кыласыңар да, очерет менен, Ошондо мындай кыласыңар. Анан кайра бул колго өткөрөбүз мына. Биринчи мындай бир жолу муну менен чертип, бул сол колду мындай кылабыз мына. Андан кайра муну менен чертип, муну менен мындай кылабыз, Ана. Кылгылачы, жасагыла. Мен бир сыйра карап коеюн. Так, калган балдар видеолоруңарды күйгүзбөйсүңөрбү? Сабакка киргенден кийин күйгүзгүлө. Жасагыла, мен көрөйүн. Кылып атасыңарбы, кылбай атасыңарбы? Так, кана аткарабыз. Так. Эми кийинки тапшырмабыз геометрия. Геометрия оң колду түз сынабыз дагы. Оң кол менен эме тартабыз. Ал эми сол кол менен эмне кылабыз? Квадрат. Квадратик тартабыз, мындай кылып оң кол менен мындай кылабыз, сол кол менен квадрат кылабыз мындай кылып. Анан бул колду так, кана тарткыла, анан бул кол менен мындай кылабыз дагы, сол кол менен квадрат тартсак болот экен, мындай. Анан кайра муну менен айландырабыз, оң кол менен квадратик тартабыз мындай. Кана экөө менен параллельно кылабыз, экөө менен тең параллельно. Бирөө менен тартып, ана мындай эмес, экөө менен тең мына. Муну менен айландырып атасыңар дагы, муну менен квадратик тартып атасыңар, ошол эле. Көрдүңөрбү? Так. Эки колубуз мынтип калды го мынтип. Так, кана. Мирсайыт, Жаркынай, Сезим, так, Сайкал, Жасмина, Айзерек. Кана жасабайсыңарбы? Жасагыла. Жакшы. Эми кийинки тапшырма крестик нолик. Крестик нолик. Өйдө турабыз дагы. Оң колубуз менен X'ти тартабыз, сол бутубуз менен жерди чийебиз мындай кылып. Кана жасагылачы, көрөйүн. Оң кол менен X, сол бут менен жерди чийебиз бутубуз менен. Ана ким жасайт? Жасагыла. Жасап атасыңарбы үйдөн? Жасагыла, мен бир көрөйүн. Кана. Так. Жасагыла. Так. Ушул крестик ноликти ким жасады үйдөн? Жасадыңарбы? Мен жасадым. Жасагам. Окшошуп атабы? Агай, бирок кыйын болуп атат, окшошпой атат. Кыйын болуп атат. Өз эле колдор ар түрдүү кетип калат. Кол менен. Силер көп жасабай атасыңар да? Көп жасабай атасыңар, ошон үчүн ошондо кыйын болуп атат. Көп жасабай атасыңар. Так, макул. Кийинки тапшырманы аткаралы. Бизде азыр кийинки тапшырма кайсы экен? Так. Кийинки тапшырма. Так, геометрия. Крестик нолик. Кийинки тапшырмабыз балдар, упражнение счет дейт. Китептериңерди алгыла жаныңарга. Бет маңдайыбызга китепти алабыз. Упражнение счет. Бул баягы ичибиздеги артикуляция, ичибиздеги үндү басыш үчүн. То есть биз китепти биринчиден оозубузду жаап окуганда ылдамдыгыбыз өсөт экен. Анан экинчиден ичибиздеги үн бар го, ошону дагы оозун жаап салсак, эки эсе өсүп кетет экен да ылдамдык.
Аны жабыш үчүн биз биринчи упражнение счет дейт, эсеп деген көнүгүүнү аткарабыз. İçibизден санайбыз. 101, 102, 103 деп анан көзүбүз менен текстти окуп кете беребиз. Кана 1, 2, 3 баштадык. Эгерде ким жаңылып калган болсо, кайра башынан санайсыңар. 101ден 200га чейин санайбыз. Кеттик. 101, 102, 103 içibизден санайбыз. Анан көзүбүз менен гана окуп кете беребиз. Ким 200га жетсе, кол көтөргүлө, мен жеңдим деп. Концентрация ошо санаганды санай беребиз. Ошол эле учурда эмне кылат экенбиз? Көзүбүз менен окуп кете беребиз. Көзүбүз менен эле карап окуйт экенбиз дагы. Анан ошол ичибизден санаганда сөздү ичибизден айтканга тоскоолдук болот да, как раз. Асан деген сөздү көрүп атсак, ошону ичибизден айтпайт экенбиз да. Көзүбүз менен эле окуп кете беребиз, анан ичибизден санайбыз. 200га ким жетсе, кол көтөргүлө. Мен жеңдим деп. Ben büttüm. Молодец. Азаматсың. 200га чейин жеттиң бе? Түшүнгөнүңдү айтып берчи эми. Eç nerse düşmedi. Макул, нормально. Пока боло берет. Түшүнбөсөк да ошондой кылалы. Анан кийин түшүнө баштайсыңар. Так, макул. Бул көнүгүү бүттү. Кийинки көнүгүүбүз фраза деп аталат, балдар. Фраза ичибизден мен өтө тез окуй баштадым деген фразаны ичибизден кечке эле кайталай беребиз. Мен өтө тез окуй баштадым деп кайталай бересиңер дагы, көзүңөр менен окуй бересиңер. Кана? Баштадык. İçibизден демек кайталай эткенбиз, мен өтө тез окуй баштадым, мен өтө тез окуп атам деп кайталай бересиңер да, китепти окуй бересиңер. Так, бүттү. Бул көнүгүүбүз дагы. Эми кийинки көнүгүүнү көрөлү. Кайсы көнүгүүнү аткарат экенбиз? Демек, үйдөн мына ушул көнүгүүлөрдү аткара беребиз, балдар. Эртең, бүрсү күнү. Так. Циферблат деген көнүгүүнү аткарат экенбиз. Эми циферблат деген көнүгүү эсиңерде, башыбызды мындай түз коебуз дагы. Көзүбүздү өйдө 12 цифраны элестетебиз, саатты. Анан эң биринчи 12-ни карайбыз, өйдө карай. Анан 1-ди, 2-ни, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Көзүбүздү пат-паттан жумабыз, мындай кылып өргүлөтүп менин көргөзгөндөй. Эми кайра 12-ни карайбыз дагы, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Кайра көзүбүздү тез жумабыз. Эми көзүбүздү жумабыз дагы,
көзүбүз жумулган абалда азыркы эле көнүгүүнү аткарат экенбиз циферблатта. 12-ни карайсыңар, өйдө карай көздө. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кайра көзүбүздү тез жумабыз. Кайра көзүбүздү жумабыз дагы. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Pat-pattan жумабыз. Так, эми 8 упражнение восьмерка деп коет. 8-ди аткарабыз. Демек 12-де турат көзүбүз. 12-ден мындай кылып 9-га алып барабыз. Анан мындай кылабыз көздө. Анан мен колумду карап тургула, билесиңер баягы. 12-ден демек мындай 3-кө, 3-тен 9-га өткөрөбүз. Анан мындай кылып, анан кайра мындай кылабыз. Ошо көзүбүз менен ушундай восьмерканы жасайбыз. Кана кеттик эле. 12, 12-ден 9-га өтөбүз. То есть 3-кө өтөбүз, 3-тен 9-га, 9-дан кайра 3-кө мындай ылдыйынан наоборот кылабыз. Кайра 3-тен 9-га, анан өйдө карай 12-ге. Көзүбүздү тез жумабыз. Андан кийин көзүбүздү жумулган абалда аткарабыз. Өйдө карай 12-ден 9-га, 9-дан 3-кө өтөбүз, 3-тен ылдый карай 9-га, бир круг, кайра 3-кө, анан 12-ге. Так, жакшы аткардык. Эми колубуз менен мындай кылабыз дагы. Көзүбүз ачык боюнча колубуз менен жапканда эчтеке көрүнбөй калыш керек, капкараңгы болуп. Анан катуу жабабыз дагы, анан резкий ачабыз колду. Анан бат-баттан мындай жумабыз. Кайра мындай кылабыз. Бул көздө эс алдырат да. Көзүбүз ачык маалда колубуз менен мындай жабабыз дагы, катуу басып туруп, анан резкий ачабыз. Болду, мына көзүбүздү ушундай эс алдырат экенбиз. Анан экинчиси аябай катуу жумабыз. Катуу жумуп туруп, анан ачабыз. Анан мындай кылып үргүлөтөбүз. Ошондо көз эс алып калат. Анан күндүзгү маалда мен айтам, эшикте болгон болсоңор, эшикке чыгып 10 метрди карайсыңар, 100 метр, 1000 метрди карайсыңар, 10 километр алыстыкты карайсыңар, тоолорду карасаңар болот. Кайранан жакын, акырындык менен кандай алыстаткан болсоңор, ошондой. Комнатанын ичинен бул көнүгүүнү жасаганга болбойт, көз ооруйт да, себеби комнатадан 5-6 метрди көз сразу эле атат да, сразу эле жетет көзчө. Ошондуктан сырттан кылыш керек. Акырын менен мындай кылып алыстатып, анан кайра акырындык менен жакындатып келеткенбиз. Так, жакшы. Бул көнүгүүнү да аткардык. Андан кийин кийинки көнүгүүлөр восьмеркабыз бүттү. Сүйүктүү көнүгүүбүзгө келдик. Дирижерду бүгүн жакшы аткарсаңар керек. Азыр көрөбүз. Так, дирижер. Так, дирижер эсиңерде, жаңы кошулуп калган окуучулар болсо, демек П 2 тамга болот, үстүндө бир тамга, анан астында бир тамга болот. Үстүнкү тамганы биз айтабыз, астыңкы тамганы кылабыз. Эгерде П болсо, оң колубузду сол ийинге коебуз. Л болсо, сол кол менен оң кулактын учун кармайбыз. Ону көрсөк, кол менен мындай кылабыз. Ошондо үстүнкү тамганы айтабыз, астыңкыны кылат экенбиз, Так, анда баштадык. Так, мына П болсо мынтип кармайбыз. Л болсо сол кулак менен оң кулактын учун, анан О болсо кол менен мындай кылат экенбиз. Анда баштадык. Скорость, төмөнкү скорость да. Ф, В, Ё, П, Л, Ч, Т, З, Щ, К, Ш, Ф, М, О, В, К, Ш, В, М, Я, Я, Ю, Л, Ч, И, Ю, Е, так, Ш, Л, Е, А, Щ, Р, С, Р, Г, П, Ш, твердый знак, П, Г, О, Л, А, Н, С и краткий дейт, Кандай болду?
Окшоштубу балдар? Жакшы эле болду окшойт агай. Силерге жакшы эле көрүнүп атабы? Мага го сонун эле көрүнүп атат. Силерге кандай көрүнүп атат тамгалар? Жакшы көрүнөт. Нормально элеби? Жакшы. Демек мына ушинтип жасайсыңар балдар. Бул көнүгүүнү ким аткарып атат? Үйдөн мен баягы өткөндө айтпадым эле, карточкаларды жасагыла деп. Кана карточкаларыңарды көргөзгүлөчү. Көрүп коеюн бир. Агай, мен биринчи кирген үчүн азыр кыйла башкача болуп атат. Биринчи кирсеңер кыйналасыңар, ооба. Амо сабакка кирип аткандар кана? Уже экинчи, үчүнчү. Сабагыңызды көрүп эле көнүгүүлөрдү аткарып атам. Берки видеону көрүп, бирок ал кечке ошол эле тамгалар чыга берет да, анан жаттап каласың да. Макул. Кийинки сабакка карточкаларыңарды көрсөтөсүңөр, макулбу? Бардык 36 алфавитке бардыгына жасалган болсун, макулбу? Үстүндө демек, үстүндөгү тамгалар 36 алфавит болсун, анан астыңкылар жанагы П, О, Л 3 эле тамга болсун. Кийинки сабакта көргөзгүлөм. Так, азыр. Агай, мурунку сабактарыңызды кайдан көрсөм болот? Мурунку сабактар балдар, мурунку сабактарды мен бизден Аннур окуу борбордун сайтын жөнөтүп коем, annuronline.com деген. Ошо сайтка кирсеңер, видео сабактарды көрүү деген кнопка бар да, ошону бассаңар сразу видеолорго өтөсүңөр. Ошол жакта критикалык ой жүгүртүү, аналогиялардан бир 20 аналогия талданган видео бар, критикалык ой жүгүртүү курсу бар, 6 сабак. Андан кийин ылдам окуу курсу мурунку 3 видео жүктөлгөн, анан бүгүнкү видеону да жүктөп коебуз ошол жака. Ошо сайттан көрө бересиңер балдар. Чоң рахмат агай. Так, анда кийинки көнүгүүнү аткаралы балдар. Так, кийинки көнүгүүнү аткарабыз. Лабиринт. Бул дагы низкий скорость, төмөн средний скоростьке коеюн. Башыбызды кыймылдатпайбыз, көзүбүз менен шарикти монтип аркасынан ээрчийбиз балдар, Бул ортоңку скорость. Ошол шариктин аркасынан эле көзүбүз ээрчий бериш керек. Так, жакшы, бул көнүгүү да бүттү. Мындан кийин кийинки көнүгүү. Бегущая строка дейт. Азыр мындай тексттер учат да, то есть мындай карап, бирок эми текст орусча болгондуктан орус тилин билбесеңер, эме болот да. Маанисин түшүнбөйсүңөр, суроолорго жооп бериш кыйын болот. Бирок баары жасай берели, колдон келишинче сөздөрдү көргөнгө аракет кылгыла. Мындай кичинекей эмеспи, же чоңойтуп коеюнбу кичине? Мисалы үчүн 50 скорость, 50 сөз, мына игру сөздөр монтип пайда болот да. Карайбыз. Бул эми мисалы үчүн 50 ылдамдык сөз болсо ушундай болот экен да, минутасына 50 сөз. Муну окубайсыңар балдар, силер көзүңөр менен окуйсуңар, үнүңөрдү чыгарбайсыңар. Анан суроо берет, суроого жооп беребиз да. Так, аткара беребиз, кана кеттик. 150 сөз ылдамдык экен,
Храмовый комплекс. Молодец. 200 сөз ылдамдык. Жиырма. 20. 20. Жетер экен, а? Строительство. Строительство. Индия. 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 Молодцы. 250 сөз. Да. Да. Да болсо. Нет. Нет. Кайра 200-ге түшүп калдык эми. Тура эмес. Так. 6-да нечөөнө туура жооп бердик? 50%. 250 сөзгө чейин эле чыктык, Жакшы, кете беребиз дальше. Так, кийинки көнүгүн аткарабыз. Скорость чтения дейт, Азыр бул жерден эң акыркы сөздү кайсыга токтогонун эстеп калышыбыз керек да. Сөздөр чуркайт, бирөөнү эстеп калабыз, акыркысын. Кайсы сөз эле? Ужас. Ужас болду же, пелена. Отец болду. Отец бе? Отец, да. Болуптур мейли. Туура эмес экен, ужас экен. Айттым го. Пучок. Пропажа экен, Так, кайра кетти. Обычай. Движок. Движок. Молодцы. Орудие. Долина. Орудие. Болуптур. Орудие экен, Орудие. Болуптур. Так, болду, так. Кийинки көнүгүнү карайлы. Так, мозаика дейт. Мозаиканы аткарабыз. Мага азыр жардам берип турасыңар. Шуулдатып белгилеп салалы. Цифралар. Так. Найдите все буквы в алфавитном порядке дейт. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н деп табышыбыз керек. А, Б. так, Б могу жерде экен, Б, Ф, К, А, Б, В, Г, Д, Дны табабыз. Д тынын жанында турат. Моякта экен, А, Б, В, Г, Д, Е. Е. Р'нын үстүндө турат. Мына Е, А, Б, В, Д, Е, Ж. Еден Е болчу да? Все буквы в алфавитном порядке дейт. Так, А. Эң астында. Б, В, Г, Д. Так, Е. Ылдыйда. Төртүн жанында. Төртүн. Мынын. Моякта. Ой, мы төрттү басып коюш керек. Так, макул. Кийинкини кылалы. Кийинки тапшырманы кылабыз. Бул жерден тамгаларды карайсызда, кайсы тамга жок экенин жаттап калышыбыз керек да. Так, бул жерде алфавит боюнча карай коесузда, кайсы тамга жок.
Так, Б, А, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, И, К, К, Л. Л, М жоқ, ажо, М. Л бар екен. Н жоқ екен, Н. Ажо, Н да бар. Н бар. К, М, П. Так, Лы жоқ екен ағай. Лы бар. Ны бар екен. Ры Ны жоқ. Жо тұрады. тамақ жоқ. Р жоқ екен, Р. Ны К, жоқ. М, Н, П, Ны бар Р. екен. С, Т, Ф, Ш, Ч, Ш, Ща. Ща жоқ екен. Анан Р жоқ екен, а? Мақұл, ошол эко жоқ екен болып тұр. Ща менен Р-ны бастым. Окей. 48 секундта экөнүн 3-чү тамгасын тапкан жокпуз. Мейли, эчтеке болбойт. Ю тамасы болчу. Так, дагы эмне тапшырма бар экенин көрөлү. Клик дейт. Бул жерден белгилейбиз. Цифраларды өсүү тартибинде белгилешибиз керек. 1, 2, 3, 5, 6, Өді жақта. 6, Көздү центрге коебуз да, балдар. Көздү центрди караш керек да, эки жагын көп карабайбыз. Ошондо там цифралар өзү көрүнүш керек да. Мына көздү борбор жакка карап туруш керек да бул жердечи. Эми өзүңөрдө болсо жасасаңар жакшы болмок, бирок силерде мүмкүнчүлүк жок да, бул эми аткара берели. Так. 13. 18-нчи янда. 5. 16. Так, жакшы, муну да аткардык. По-моему, бул акыркы көнүгүү болчу. Фокус дейт да. Дагы эмнеси бар экенин көрөлү. Бабочка болду. Пока бүгүнкү бардык тапшырмаларды аткардык, балдар. Сабакка кеч калгандарды кошкон жокмун. Ошол себептен 9-та, анан 9:30-да көңүл буруп тургула деп айтып атабыз сабакта. Ошондуктан ошол малдарда эме кылгыла. Таблица Шульте дейт. Ошону уккан, бирок эмне экенин билбейм. Ошо таблица Шульте интернетте бар окшойт. Ошо тез окуганга жардам берет окшойт, ушундай нерсе. Так, микрофондорду өчүрүп салсаңар, балдар, телевизорлор угултат окшойт. Так, анда суроолор болсо бергиле, суроолоруңар барбы? Сабагыбыз бүтүп калды, балдар, бардыгын аткардык бүгүнкүнү. Агай ошончо сабак качан болот? Кийинки сабак эртең 5-күнбү? Суббота болот окшойт. Суббота. Эртең болбойт. Эртең кайра ушул көнүгүүлөрдү да аткарасыңар. Суббота. Суббота болбой калса 1-күнү болот. Жумасына 3 сабак. Бул жумада 2 болду окшойт. Ошондо суббота кылабыз, Кудай буйрса. Агай мына видеону сактап эмеге сайтка киргизип коесузбу? Мен көнүгүүлөрдүн баарын жаттап кала албай калдым. Ооба. Көнүгүүлөрдү ошо видеону карап, кайра машык кылам. Чоң рахмат. Чоң рахмат агай. Мен биринчи жолу кирдим. Абдан кубанычтамын. Рахмат чоң. Рахмат. Дагы да кирем. Мен аябай жакшы өзүмө жакшы нерселерди ала алдым. Машык кыла. Жакшы болот, Кудай буйрса. Рахмат. Дагы. Кимде суроо бар дагы? Суроо жок, Суроо жок болсо анда саламатта тургула, балдар. Калган суроолоруңар болсо, Телеграмга жазсаңар болот. Мен Телеграмга дагы 5-10 мүнөттө жооп берем. Саламатта тургула. Саламатта калыңыз ағай. Саламатта калыңыз.